Алардын 3-чү муундан төрөлгөн балдар Теңирдин жамаатына кире алат. Душманыңа каршы согушка бет алганыңда бардык жаман нерселерден сактан. Эгерде түнкү окуядан улам кимдир бирөө таза эмес болуп калса, анда ал стандын сыртына чыксын, станга кирбесин. Кеч киргенде денесин сууга жуусун, станга күн батканда кирсин. Чыга турган жериң стандын сыртында болсун. Куралыңдан тышкары күрөгүңдө болсун. Стандын сыртына чыкканда чуңкур казып отур да чыккан нерсени көмүп сал. Анткени Кудай Теңириң сени куткарыш үчүн жана душмандарыңды колуңа салып бериш үчүн станыңды аралап жүрөт. Ошондуктан ал сенин таза эмес бир нерсеңди көрүп, сенден кетип калбаш үчүн станың ыйык болсун. Кожоюндан качып келген кулду кожоюнуна кармап бербе. Ал сен жашаган жердин кайсы жерин жактырып тандап алса, ошол жерде силердин араңарда жашай берсин. Аны кысымга алба. Ысрайыл кыздарынын арасында бузулган кыз, Ысрайыл уулдарынын арасында бузулган уул болбосун. Бузулган аялдын же бузулган эркектин кайсы убада боюнча болбосун алып келген нерсесин Кудай Теңириңдин үйүнө киргизбе. Анткени Кудай Теңириңдин алдында экөөнүкү тең жийиркеништүү. Бир тууганыңа карызга күмүш же дам берсең, үстөк кошуп алба. Сен ээлегени бара жаткан жерде Кудай Теңириң бардык иштериңе батасын бериш үчүн бөтөн жерликтен үстөк алсаң ал, бирок бир тууганыңдан алба. Эгерде Кудай Теңириңе убада берсең, аны кечиктирбей аткар, анткени Кудай Теңириң аны сенден төлөтүп алат. Сенин мойнуңда күнөө калат. Эгерде убада бербесең, анда күнөөлүү болбойсуң. Оозуңдан чыкканды бек кармап, так аткар, анткени Кудай Теңириңе өз каалооң менен тартуу берем деп, өз оозуң менен убада бергенсиң. Бирөөнүн жүзүмзарына кирсең, анын мөмөсүнөн каалашыңча же, бирок идишиңе салып алба.